Белгилүү аалымдар Чубак Ажы Жалилов менен Абдышукур Ажы Нарматовду Россияны жана АКШнын аймагына чыгарбоо керек. Бул тууралуу АКШда жашап жаткан Кыргызстандын жараны Динара Самет билдирди. Анын айтымында аалымдардын айткандарында экстремисттик чакырыктар бар. Ал аалымдардын эл алдында сүйлөгөн сөздөрүн экспертизадан өткөрүүнү сунуштаган. Саметтин видео кайрылуусу кыргыз интернет сегментинде кызуу талаш тартышка жем таштаган. Мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов факты кейжиге Динара Саметке теңелбей тургандыгын билдирди. Жооп бергим келген жок. Жооп берсем Чубак Ажы минтте деп көп сөз кылышат. Анын тарыхын элдин баары билет экен го. Сойкоол иштептир дейт. Күйөөсү өлүптүр, күйөөсү түрмөгө түшүптүр, баптист болуп кетиптир деп айтып жатышпайбы? Эми жалган эле болуп калсын мунун баары. Буга жооп бериштин кереги жок. Ал текшерсин десе эле баары текшерип калмак беле. Ал ким экен? Ага маани бериштин кереги жок, деди Чубак Ажы Жалилов. Элибиздин диний сабатын арттырып, журтубузду ыйман жолуна чакырган диний аалымдарыбызды улам бир ызы чууга аралаштырып жатканыбыз өкүнүчтүү. Аалымдын жанында отуруп 1000 жыл ибадат кылгандан жакшы демекчи. Кыргыз элинин бактысына жаралган эки азаматыбызга сөз тийгизбей сыйлап алсак жакшы болор эле. Булак факт KG. Президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоого негиз пайда болду деп жактоочу жана жарандык активист Нурбек Токтаконов өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Анын айтымында президентке импичмент жарыялоого негиз бар. Сооронбай Жээнбековдун президенттикке ат салышып жаткан кездеги шайлоо штабынын кассасы тууралуу маалыматым бар. Ал документте штабка тиешеси болгон адам берди деп билдирди Токтаконов. Мындай билдирүү тараганда эле оппа саясаттын сасык оюну кызып калган экен дедик. Өмүрбек Текебаев экс-президент Алмазбек Атамбаевга импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөрүп чыккан. Бирок өкүнүчтүүсү арты темир тор менен аяктады. Эми азыркы президентибиз Жээнбековго импичмент жарыялаш керек деген үндүр алыстан чыгып, шамалдар ар тараптан желпип баштады. Бул үндүр шамал кайсы жактан келип жатат деп оңду, солду карасак экс-президент тараптан согуп жаткандай. Өзү ээрчитип келген досун тарбиялап коеюн деген окшобойбу? Кандай күн болгондо да алар бир кайыктан, бир батанын ичиндеги адамдар. Алар эгиз сыяктуу бири-бирисиз жашай албаган. Кыргыз эли 3, 7 жана 40 санын ыйык тутуп келчү. Эми саясатчыларыбыз 61 санында ыйык сандарын катарына кошуп алган өңдөнөт. Анткени 61 жашында кыргыз элинин бардык президенттери бийликтен кеткен экен. Кызыгы Сооронбай Жээнбеков да келе жаткан жыл 61 жашка чыгат. Мындай окшоштуктар жөн жерден чыкпаса керек деген идеянын үстүнөн саясатчылар ар тараптан желпиген шамалдын күчтөнтүп ийгенге аракет кылып жаткандай. Булак факт KG.